Кыргызстандын кыргызым, ыйык жерим, ата бабам асказо бийик элим, ак мөңгүлүү тоолорду байырлаган алатоо ыйыгым жерим менен. Манас район Покровка айылынын тургуну Аруза Атасанова кичине кезинен бери көркөм адабият чыгармаларды кызыгып окуп келет. Арузат үчүн ыр жазуу жан дүйнөсүнө жакын болгондуктан ар дайым изденип, жүрөгүнө жакын көрүнүштөрдү ыр сап менен берүүгө аракеттенет. Анын учурда 30га жакын ырлары бар. Ал көбүнчө мекенге, жаратылышка жана ата-энеге арнаган ырларды жазганды жакшы көрөт. Акын жазуучулардан көбүнчө Чыңгыз Айтматовдукун эметмин да мен. Таасир берди да. Анан ал туткучтун немелери жакты да мага көбүнчөсү. Аруза Атасанова бош убактысын ыр жазып калмай адатка айлантып алган. Себеби бош убакта ыр саптар уйкалышып келе берет дейт каарманыбыз. Эргүү мага көбүнчөсү жакшы күндө, жакшы настроенияда болуп турганда, анан мындай тынч жерде отурганда жакшы келет да. Жакшы ырлар жазылат ошо моменттечи. Өзүнчө мындай көп ырларды жазганга аракет кыласың, бирок мындай кандай десем, жакшы ыр жазыш үчүн өзүң мындай эме болушуң керек да, эргүүнү жакшы кабыл алышың керек. Келген сөзүңдү, ырларыңды мындай жан дүйнөң менен кабыл алып туруп жазсаң, ошол ырларың жакшы болот деп мен өзүм ойлойм да. Ыр жазган талантын бир туугандары жана жолдошу колдоп келет. Жазган ырларын Манас районундагы тажрыйбалуу акын жазуучуларга көрсөтүп, алардан да кеп кеңеш алып турат. Покровкадагы акындарга алып барып көрсөткөм да. Бирок аларга жакты. Алардын сынынан өттүм. Бирок көбүнчөсүн аракет керек экен да буга. Мындан тышкары Манас районунда өткөрүлгөн маданий иш-чараларга катышып, өз талантын көрсөтүп келет. Китепканаларга барып, адабият көркөм китептерди окуп, чыгармачылыгын мындан ары да өркүндөтсөм деген кыялы бар. Алдыда максаттарым дагы көп жазып, калемди курчутайын деген ниетим бар буюрса. Жазган ырларын обончуларга берип, обон жаздырууну кыялданат. Ал эми эң жакын досуна арнаган Досума деген чыгармасына өзү обон жазган. Учурда аны комуз менен ырдаганга даярданып жатам деп билдирет. Бул ырымдын аты Досума арналат. Жалгыз досум. Бул дүйнөдө жалгыз досум, сен досум, бардыгына чыдадык биз. Жан досум, канча азап чексек дагы жашоодон, бул жашоого сынбайлы биз эч досум. Аруза Атасанованын мындан тышкары да ырлары бар. Ар бир ырымдын өзүнүн ээси бар деп айтат. Себеби ыр өзүнөн өзү жаралбайт. Ага себепчи адамдар же бир нерсе болушу керек. Ошондуктан ар бир ырымды кыялымдагы ой тилек максаттар менен жазам деп билдирүү менен бирге келечекте мыкты калемгер болсом деп кыялданат. Жамал Багышбекова, Калмурат Мейманбеков, Таңкы Талас программасы үчүн.